Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков бүгүн өлкө парламентинде сүйлөп жатып, кыргызстандыктарды мамлекеттин балдардын келечеги үчүн ынтымакка жана беримдикке чакырды. Сооронбай Жээнбеков жарандык жогорку жоопкерчиликти жана катуу тартипти сактоо зарылдыгын белгиледи. Себеби тобокелдикти баалоо ден соолукка гана эмес, адам өмүрүнө да коркунуч жаратат. Ар бир мекендешибиздин ден соолугу жана өмүрү баарынан жогору экенин дагы бир ирет кайталайм. Бүгүн экономикалык жоготууларга карабай, адам өмүрүн сактап калуу милдети турат деп баса белгиледи мамлекет башчысы жана бардык мекендештерге ыраазычылыгын айтты. Ушул кезге чейин тартипти сактап, өзгөчө абалды туура түшүнгөн кемеңгер элибизге ыраазычылыгымды билдирем. Илдетке каршы иш-аракеттердин алдыңкы сабындагы биздин каарман дарыгерлерибизге таазим этебиз. Күнү түнү тартипти көзөмөлдөп, коомдун сакчылыгында турган милиция, чек ара жана аскер кызматкерлерине рахмат айтабыз. Элге жардам берип жаткан ыктыярчыларыбызга, ишкерлерибизге, кайдыгер эмес мекендештерибизге ыраазычылык билдиребиз деп баса белгиледи Жээнбеков жана дарыланып жаткан мекендештердин тезирээк сакайып кетишин каалады. Жогорку кеңеш Нарын облусунун Нарын шаарына жана Ат башы районунун аймагына өзгөчө абал киргизүү боюнча жарлыгын колдоду. Бүгүн кезексиз жыйынга катышкан 119 депутаттын 108-и бул чечимди колдоп берди. Өлкө башчысынын жарлыгы менен кечээ 14 апрелде Нарын облусунун Нарын шаарына жана Ат башы районунун аймагына өзгөчө абал киргизилди. Жарлыкта белгиленгендей, Нарын облусунун Нарын шаарынын жана Ат башы районунун аймагында 2020-жылдын 15 апрелинен саат 8:00-дөн баштап 2020-жылдын 30 апрелине саат 8:00-гө чейин өзгөчө абал киргизилди. Өзгөчө абал киргизилген мезгилде Ички иштер министрлигинин Нарын облусунун ички иштер башкармалыгынын начальниги Алиев Уланбек Карыбекович Нарын облусунун Нарын шаарынын жана Ат башы районунун коменданты болуп тайындалды. Кыргызстанда 15 апрель саат 10:00-гө карата коронавирус жуктурган дагы 19 жаңы учур катталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсүнбаев өкмөтүндө өткөн маалымат жыйында билдирди. Ал билдиргендей, өлкө боюнча жалпы ооругандардын саны муну менен 449 кишиге жетти. Жаңы учурдун ичинен Бишкекте 5, Ошто 12, Ош облусунда 2 адам бар. Алардын 14-ü аял, 5 эркек. Өлкө боюнча жалпы катталган 449 учурдун ичинен Жалал Абад облусунда 93, Ош облусунда 130, Ош шаары 71, Чүй облусунда 28, Бишкек шаары 82, Баткен облусунда 5, Нарын облусунда 34, Ысык Көл облусунда 6 катталган учурлардын ичинен 244-ü аял, 205-и эркек. Кыргызстанда бүгүнкү күндө коронавирус илдети менен катталган учурлардын 95%-ы үй карантининде жана обсервацияда жаткан жарандардан чыгып жатат. Мындай маалыматты Саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримов бүгүн жогорку кеңештин жыйынында депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып айтты. Учурда COVID-19 илдетине чалдыккандардын 95%-ы обсервацияда жаткандар, үй карантинине алынгандардан чыгып жатат. Калктын арасынан катталган учурлар жок, деди министр. 15 апрелге карата өлкөдө COVID-19 вирусун жуктурган 19 жаңы учур катталган, алардын 15-и медицина кызматкерлери экени айтылды. Кыргызстанда бул илетке чалдыккандардын жалпы саны 449-га жетти. Бишкекте өз жанын кыюуга аракет жасаган аялды куткаруучулар сактап калышты. Бул тууралуу 15 апрелде өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, окуя Жал Кечи районунда 14 апрелде саат 20:53-тө кабат үйлөрдүн биринде болгон. Бир аял батирдин терезесине чыгып, өз өмүрүн кыюуга аракет кылган. Маалыматта жерине министрликтин Бишкек шаардык башкармалыгынын куткаруу кызматынын куткаруучулары барып, аны тез жардам кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Абалы канааттандырарлык деп белгилеген.